Саламатсыздарбы? Кино улуттун сыртка чыккандагы жүзү. Улутту от кылып, идеологиябызды чагылдырып бере турчу негизги багыт кино эмеспи? Бүгүнкү күндө кыргыз киносунун абалы кандай? Тасма тартуу деңгээлибиз жакшырып жатабы? Же коммерциялык багытта гана утуп жатабызбы? Азыркы учурдагы кемчилик, артыкчылыктар туурасында бүгүнкү чыгарылышта кеп курмакчыбыз. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан тартып эле кыргыз киносуна болгон суроо талап көбөйдү. Эл кыргыз киносун көргүсү келет, бирок кандай жанрда? Кино маданияттын бир бөлүгү болсо дагы азыркы күнгө чейин саны бар, сапаты жок. Же сапаты болсо дагы элге көп алына бербеген кинолорубуздун кесепетинен маданиятыбыз бир аз аксап келет. Акыркы жылдардагы мекен туурасында адамзаттын жалпы көйгөйүн чагылдырган бир катар автордук тасмаларыбыз байгелүү орундарда алып, кадырбар калтырылүүдө. Акыркы жылдардагы Курманжан Датка баш болгон Мирлан Абдыкалыковдун Сүтак, Далмира Тилепбергенованын Асман алдында, Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун Атанын Керези аттуу жана башка фильмдер дүйнөлүк абройлуу кинофестивалдарга катышып, башка сыйлыктарга жетишкен. Быйыл Артыкбай Сүйүндүковдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган Шамбала тасмасы КМШ өлкөлөрүнүн Балтика жана Грузиянын Мыкты тасмасы наамында Ника сыйлыгын жеңип алды. Кийин дагы бир нече эл аралык фестивалдарда байгеге илинип келүүдө. Бул деңгээлдеги автордук тасмаларыбыз кыргыз киносуна аброй алып келип жатат. Бирок өз өлкөсүндө элге көрүмдүүлүгү канчалык? Бул жагы ойлондурбай койбойт. Мисалга, Сүтак тасмасы сырттан эл аралык фестивалда алдыңкы орундарда алып келип, бирок бизде, өз өлкөсүндө прокатта анча көрүүчү топтой албай калган. Ал эми Атанын Керези фильми дүйнөнүн 37 мамлекетинде фестивалдарга катышып, өлкөгө сыйлык алып келсе дагы кино сатык ийгиликтүү болгон эмес. Бул боюнча Азаттыкка берген интервьюсунда режиссер Темир Бирназаров буларга токтолгон. Бул деңгээлдеги автордук фильмдер ойлонууну талап кылат. Азыр элдин аң сезими мындай деңгээлдеги автордук фильмдерди кабыл ала алышпай жаткандай. Көбүнчө көңүл ачкан жеңил желпи фильмдерге келишет. Мунун дагы бир себеби автордук фильмдерде продюсерлер рекламага көп иштебей коюп жаткандыгынан дагы болушу мүмкүн. Азыркы учурда жаш режиссерлор тартып жаткан фильмдерге көрүүчү абдан жакшы келет. Анткени алардын рекламасын чындап мыкты чыгарышат. Бирден бир себеп деп ушуну ойлойм. Чындап келгенде прокатка коюлган автордук фильмдерге суроо талап канчалык? Элге сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Акыркы жолу кинотеатрга кайсы кинону көрдүңүз? Кыргыз кино. Сүпер кудаларын көрдүм. Сүпер кудалары. Кино сиздин кукуңузга толду, жактыбы? Жакты, жакшы. Кинобуз жакты. Аябай. Акыркы кинотеатрга барып кайсы кинону көрдүңүз? Кыргыз кинолорунан. Акыркы жолу Кайненемен кантип кутулам деген. Кайненемен кантип кутуламы? Негизи кыргыз кинолорунун ичинен сизге кайсы кино жагат? Супер кудалар аябай жакшы атат го дейм. Ошол жакты. Сизге жагат акыркы жолу? Жакшы. Ооба. Жакшы. Кудайга шүгүр жакшы. Мурдайга салыштырмалуу эмне айырма бар ортосунда? Мааниси көп болуп чыкты. Болгон нерсени ачык көрсөтөт. Акыркы жылдарда чыгып жаткан 1-2-3 фильмди санап бересизби кыргыз кинолорун? Акыркы жылда чыгып жаткан ошо Баары бир тууган, анан Шерине деген кино. Ошолор көрүп турасың. Кандай баа бере аласызбы? Азыркы чыгып жаткан фильмдерге кандай баа бере аласыз? Азыркы чыгып жаткан фильмдер кээ биркилер албетте туура эмес чыгып калат, бирок кээ биркилер аз бизде мисалы тамашачылар чыгып атат. Мындай жакшы акыл насааттарды арасына кошуп атат да кинонунчу. Ошол жагына баа берип атам мен. Ошол. Бирок жаман деп айта албайм. Жакшы. Мурунку Советтер Союзундагы кино мындай көргөндө бир өзүңүн ичиндеги буктун баарын ошол эки кинодон көргөндөй болчусуң да. Азыркы кинолор андай эмес да, мен көп деле кызыкпайм да, ошон үчүнчү азыркы кинолоргочу. Учурда Кыргызстандын аймагында 12 менчик кинотеатр жана 34 менчик киностудия иш алып барат. Дегеним, эгемендүүлүктү алган жылдан тартып эле автордук фильмдер менен бирге коммерция багытында тартылган фильмдерди арбын. Учурда жылдык тасмалардын 12-13-ün ээлейт. Элибиз үчүн бул багытта тартылган кинолор дагы сөзсүз керек.
Көрүүчүнүн ойлонуусун талап кылган автордук фильмдер мына ушундай жеңил тартылган тасмалардын жанында баркталат деп эсептейт Facebooktун активдүү колдонуучусу Гүлкайыр Сайтбурхан кызы. Бул туурасында Улуттук Кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Акжол Бекболотов төмөнкүлөргө токтолду. Кинонун эң алгачкы максаты эмне? Жаралуу себебин алсак, бул развлечение, то есть мындай адамды көңүлүн ачуу сыяктуу болуп башталган да, эң биринчи максаты. Андан кийин анан ага ой камтып, образ камтып отуруп биз өркүндөттүк десек болот да бүгүнкү күнгө чейин. Анан мисалы үчүн кээ бир баягы оорлоштуруп ийгендин айынан анан авторский киного багытталып кетти, анан жеңил болуп калса коммерческий кино болуп калды деп эле айта беришет. Бирок чын-чынына келгенде бул автордук кинону деле аябагандай катуу пропаганда кылса, ал деле кассанын ийгилигин жарата алат. Кыргыз киносу кече бүгүн тыныч жаткан жок. Аз да болсо кыймыл жүрүп жатат. Бирок ошол кыймыл кайсы багытка бара жатат? Жогоруда айткандай, себептин бардыгын элдин аң сезимине коюп койгонубуз туурабы? Же балким фильмдин сапаты менен режиссердун саатында болуп жүрбөсүн? Бул туурасында Улуттук Кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Акжол Бекболотов төмөнкүлөргө токтолду. Мен ошо жеке оюмда ойлойм, кээ бир баягы режиссерлор дейбизби же чыгармачыл адамдар дейбизби, немени өзүнүн оюн толук жеткире албай калганда я так вижу деген шылтоону алып кетиши мүмкүн да. Мен жеке оюмда да. Эгер сен конкретный бир багытың, конкретный бир максатың болсо, конечно, анан сен ага баратсаң, сен ошону визуалдык түрдө көрө алсаң, ал эң аягында сен эгер сен ойлогондой чыкса, адам жакшы нерсени кылайын деп ойлонот да, жаман кылып салайын деп эч качан ойлонбойт. Ошол нерсенин баары ишке ашса, демек ал жакшы чыгарма болот. Кыргыз киносунун бүгүнкү абалы туурасында азын-аулак кеп курдук. Муну өзүңүздөр байкагандай, элдин киного болгон аң сезимин дагы да арттыруу үчүн маданиятыбызга, анын ичинен кыргыз киносуна басым жасашыбыз керек экендиги далилденди окшойт. Көч бара-бара түзөлөт демекчи, тасма талаасында болуп жаткан аракеттер барып такшалат деген ниеттебиз. Ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталды. Келерки чыгарылышта кездишкенче саламатта туруңуздар.